Akırkı jolga meni uzata turgan mına menin bir жалгыз bir tuğanımdı. Eni mına men uzata oturam. Ökünüştü şol. Her yer içinde boğazsın. Dünya indi. Uğurlaştırakta. Uğurlattap silahla. Vakit ötse de olan. Hoş olsun. Canım jay tappay, kavurgam kayışıp, jıldızımdan ayrılıp, жалгыз enim, ölöçümün, akırkı jolga meni uzata turgan mına menin bir жалгыз bir tuğanımdı. Eni mına men uzata oturam. Ökünüştü şol. 12 жыл экөөбүз жашыбыз айрыма. Менден 12 жаш кичүү болчу. Ошого жана айтканым сөзүм. Men güttüm ele, oyladım ele, meni uzatıp koyup, akırkı jolga da. Oşol ümitime jetpey kaldım. On 12 yıl kaygı, kapa, azapta жүрдük. 12 yıl oşo kaşım kabagımdı, hiç kimge bildirbey, içinde karmap, yüreğimde karmap. Em oyladım ele, mına hakikat, çindir, жақшылык күндөр биздин үй бүлөгө келди го деп. Эми жакшы күндөрдө şu жакшы жашаган жаш адамдардай жашайт го деп. Мына ошол тилегибизге да жетпей калдым. Шуба жалгыз жылдызымы алып кетти. Yer, noken, malı su derede içi oturgan tabağın tışlap geççü. Kıyalı, münözü, жасаган mamileri özgöçe olçu. Görse 12 yıl kaygı kapada жүрüp, çarçagan ekensin bir tuğanım. Mına taşı kamçı жаздыр. Menin çarçagan aslanımdı. 12 yıldık bizdin turmuşumuzdu. Kamçıya kıdırşayış bir söz bilen bardığın жыйынтыктап koydunuz. Şu emne dep aytarımı da bilbey, şayım getip, işenbey turam. Yerim benim жалгыз жылдызым, koş, жатқан жерің жайлы olsun.
Хош. Рахмат. Тарыел кичине баласын үйлен деп пландаштырып аткан. Айга барып, айтсак, Нокенттер, аксакалдар келе албай калышты. Куранов берейин деп барып, ошол жерден кайтыш болуп келип атпайбы. Досум, эч кабаттык болбо. Тарыел билебиз, баары жакшы болот. Балдарыңды, кыздарыңды жакшы тарбиялап чоңойттуң. Кош досум, тынч жат, эч нерсеге кабаттыр болбо. Элиң урматтап сыйлап, вакыт көрсөтөт. Кош досум. Экс-президент Курманбек Бакиев Молдомуса Кангантиевди эскерүү сөздөрүн Facebook баракчасына жарыялады. Молдомуса Ташболотович, жаның бейиштек болсун, аттиң, айта турган сөз көп эле. Кесибин чын дилинен сүйүп, берилип, башкаларчылап багытын буруу турмак, мойнуна сыйыртмак салынып турган кезде да пикиринен тайбай, кайратынан жанбаган намыска бек инсан болуучу. Калк камында иштегенди өтө жактырчу, жолдун алыстыгы, жагдайдын катаалдыгы Молдомусаны оңой менен моюн сундурбайт болуучу. Жараткан бул жигитке тубаса генералдык мүнөздү энчилегендей тез бирок так таамай чечим чыгарар эле. Кайран жигит. Айрым кара мүртөс пейилибизденби, кай бирлердин ичи тарлыгынанбы, же көрөгөч чапчаң адамдан корккондуктанбы, айтор акыркы мезгилде мамлекеттик кызматка коюудан качтык. Жетик интеллектин, күчтүү дипломатиялык дараметин пайдаланып кала албадык, мыкты инсандарды кармап кала албадык. Мезгилинде Кангантиевден кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик чек арасынан өтүп баратканын алдырттан күтүп, тажик-өзбек туугандар сыйлап узатып турушканын элдин оозунан даалай ирет угуп жүрчүбүз. Аттиң дүйнө, айла жок. Молдомуса Ташболотович, элдин эсинде чыныгы генерал-лейтенант катары эскерип жүрөр арманга айланды. Кош иним, жаш элең, пайгамбар жашында акка моюн сунарыңды билдиң бекен. Биз ийиндеш иштеп, көп жакшы жаман күндөрдү бирге баштан кечирдик. Моюн сунбашка арга барбы, сүйүүгө бекем аккуулар жалгыз жашабайт дейт. Балким жубайыңды жалгыздаткың келбегендир. Акыретиң абат болсун. Калган өмүрүңдү уул кыздарыңа берсин. Сен бүтүрбөгөн иштерди, сен жетпеген максатка балдарың жетсин. Кош кайран генералым. Молдомуса Кангантиев 2008-жылдан 2010-жылга чейин Кыргызстандын ички иштер министри болуп эмгектенген. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев 64 жашында дүйнөдөн кайтты. Молдомуса Кангантиев 1958-жылдын 31 Жалал-Абад облусунун Майлысай шаарында туулган. 1989-жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин укуктаануу адистиги боюнча аяктаган, эмгек жолун улуттук банкта күзөтчү катары иштеп баштаган. Кийин социалисттик менчикти уурдоого каршы бөлүмдө нөөмөтчүдөн тарта опер кызматкерге чейин жеткен. Андан соң Жалал-Абад милициясында ар кайсы кызматтарды аркалап жүрүп, 2005-жылы Жугазын революциясынан кийин Бишкек милициясынын жетекчиси болуп дайындалган. Бул кызматта 3 жыл отуруп, 2008-жылдын январь айында ички иштер министри болгон. ИИМди ал 2010-жылга чейин жетектеген. 2010-жылы 7 апрель күнү эл Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы митингге чыкканда нааразычылык эң курч болуп турган Талас шаарына барган. Ошол жерден нааразы болгон митингчилердин колуна түшүп калып, уур тепкиге алынган. Көп өтпөй аны жубайы Кыргызстандан алып чыгып кеткенин жергиликтүү ЖМКлар жазган. Бирок 26 апрель күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы россиялык кесиптештеринин жардамы менен Москва шаарынан аны колго түшүрүп, Бишкекке алып келген. Ага кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу менен, шалаакылык беренелери менен айып коюлган. 2019-жылы Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевди бардык айыптоолор боюнча далил табылбагандыктан күнөөсүз деп чечим чыгарган.